Assalamu alaikum достор. Азыркы жазганырым, окуй турганырым Кыргызымдын чыган мырзасы бул жашоодон эрте көз жумган, Кыргызыма көптөгөн кызмат кылган Уланбек Эгизбаевге арналат. Таңым атпай тура албай кеп уктум, ысык көлдө кырсык болду деп уктум. Эс алууда аты чыккан бир жигит сууга чөгүп көзүн жумду деп уктум. Кыргызстанды асман булут каптады, эмне болду эч ким чындык айтпады. Уктум кабар Эгизбаев Уланбек маалым болду бул жарыктан кайтканы. Ачык айткан чыркыратып чындыкты, ким ойлоптур мындай болор кырсыкты. Ысык көлгө жанын берип атканда ачы чынын күбө болгон ким чыкты. Мырза эле кыргызыма күйүнгөн, таппадыңбы ажал Бишкек чүйүңдөн, көлгө барып эс алганда жон коюп, ажал сени алса болмок үйүңдөн. Эх досум-ай, кеттиң неге эртелеп, эфирлерде жүрсөң болмок эркелеп, аялыңдын боюнда да бар болчу, жүрсөң болбок сен да уулуңа жетелеп. Чындык издеп күнү түнү тынбадың, унутулгус кыргыздарга кызматың. Тууган урук бир тууганың сыздады, керек болсо өзүм дагы ыйладым. Жакшыларга өмүр кыска аз экен, айла канча бул кайгылуу таң экен, 10 гүлүңдөн ачылбаган бири да, берген Аллах кайра алчу жан экен. Чындык тыңшап кыргыздардын кулагы, кан тереми азаттыктын булагы, Уланбектин жайы жаннат болсун деп Куран окуп дуа кылып туралы. Чоң рахмат.